Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 20 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Ошский районунда жайгашкан Элитстрой курулуш компаниясы куруп жаткан жаңы новостройка домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Баасы өтө арзан туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен турган жер бул Ошский район, Моторная көчөсү. Бул жерге сиздер бул жакта баягы Ошский районунда жайгашкан Дадабай ата кафесин билесиздер. Ошол кафенин жанындагы көчөгө кирип, бул жака 150 метр түз жүрүп кетсеңиздер, оң тарапта ушул дом жайгашкан туугандар. Анан эгерде сиздер машинаңыздар менен болгон болсоңуздар, привокзальный тараптан дагы айланып бул жака жүрүп кетсеңиздер болот. Баасы дагы өтө жакшы баага коюлду. Анан 12 кабаттан турат туугандар. Элитстрой курулуш компаниясы куруп жаткан новостройка дом. Кудай буюрса, ушул жылдын сентябрь айында толугу менен бүткөрүлөт экен, ачкычтары тапшырылат экен туугандар. Так. Окей. Ушундай көрүнүштө. Анан документтери так экен. Өзүңүздөр билесиздер, Элитстрой курулуш компаниясы өтө жакшы. Анан ээси дагы айтат, эч кандай бир чёрный спискке кирген курулуш компаниялардын бири эмес дейт. Бүт бардыгы таза сонун экен. Сентябрда, кудай буюрса, толугу менен бүткөрүлүп, ачкычтары тапшырылат экен. Анан сатылуучу квартирабыз туугандар, биринчи подъездде, 11-чи кабатта, негизи дом 12 кабаттан турат. Бирок өйдө тарабы кирпиштери толугу менен бүткөрүлө экен. Ошол себептен азыр мен чыгып 4-чү кабатын көргөзүп берем. 4-чү кабатында мына жерде 2 бөлмөлүү квартираны көргөзүп берем. Сатылуучу квартирабыз болсо 11-чи кабатта, дал эле ушул жерде болуп калат. Экөө окшош, просто кабат эле башка болуп калат. Мен азыр жөнүнө көргөзүп берип коем, кийин толугу менен бүткөндө өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер туугандар. 11-чи кабатта жайгашкан дом 12 кабаттан турат. Сатыла турган 2 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келдим. Туугандар, негизи квартирабыз 12 кабаттуу домдун 11-чи кабатында жайгашкан. Азыркы учурда ал жака мына ушундай кирпиштери урула элек. Ошол себептен азыр 4-чү кабатынан дал ушул сыяктуу квартираны көргөзүп беребиз. Болгону 11-чи кабаттабыз деп элестетип эле коюңуздар. Мына жакта лестница бар, чыгып келесиздер. Кааласаңыздар, мына жерге лифт түшөт экен, кудай буюрса. Лифттен чыкканыңыздарда сол тарапта ушул квартирабыз жайгашкан. Анан ушундай коридорлору, подъездери дагы кеңири. Азыр биз 4-чү кабаттабыз туугандар. 11-чи кабатта дал ушул жерде сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Анан 2 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты туугандар 58-69 квадрат метр. Мына жерге кудай буюрса фирма брон эшик орнотуп берет. Квартиранын ичи кумшубак болот, электромонтаждар бүткөрүлөт, айнек терезелери коюлат туугандар. Ушуну эске алып коюңуздар. Жалпы аянтын айттым, 59 чыгып калат, 59 квадрат метр. Анан бардык условиялары болот экен. Суу, свет, газ, отопление бардыгы болот экен туугандар. Анан Ошский районунда болгонуна байланыштуу отопление прямой ТЭЦК уланат туугандар. Ушуну дагы жакшылап эске алып коюңуздар. Окей. Киргениңиздерде коридору, сол тарапта кухнясы. Ушундай. Эң негизгиси бышык кирпич менен тургузулуп атат туугандар. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Азыркы учурда мына ушундай электромонтаждары дагы тартылып атат экен, кийин кумшубак болот. Анан бул жагы болсо санузел, душ, ичи дагы кеңири экен. Анан бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр, бул конок бөлмөсү, зал. Ушундай. Анан күнгөй тарапта жайгашкан. Бул тараптан, нар тараптан дагы көчө тарап көрүнүп турат. Окей. Анан мына жерде офис дагы бар туугандар, кийин келип өзүңүздөр дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Ошол медициналык борбордун эле бет маңдайы болуп калат. Бул жагы бир дагы лоджиясы болуп калат экен. Окей. Ушундай. Анан ушул жерден дагы бир маалымат бере кетейин туугандар. Биринчи ушул мен турган блок бүткөрүлөт. Азыркы учурда бүтөйүн деп эле калыптыр. Сентябрга кудай буюрса толук бүткөрүлөт экен. Анан бул жактары секин бүткөрүлөт. Так, дагы кандай маалымат берсек? Күнгөй тарапта жайгашкан. Болжол менен обедтен кийин күн тийип жаркырап сонун болуп турат. Анан мына жерге туугандар эч кандай дом түшпөйт, күндү тоспойт экен. Ушуну дагы жакшылап эске алып коюңуздар. Дадабай ата кафесине деле жакын, пешком эле чыгып барасыздар. Машинаңыздар болсо, привокзальный тараптан чыгып барсаңыздар болот. Жолдору көп. Так, бул ошондо зал. Бул жагы спальный туугандар. Окей.
документтери так экен туугандар. Закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем деп атат. Анан бул квартира компанияныкы эмес туугандар. Жеке менчиктики адам бир байкебиз бул жакта котлован казылып атканда алган экен. Азыр акча керек болуп кайра сатка коюптур. Компаниянын өзүнөн ала турган болсоңуздар, албетте эле баасы кымбат болот туугандар. Колдон чарбаңыздар. Бул жагы болсо душ, окей. Ушундай. Так, колдон келишинче маалымат берген аракет кылдым. Эми баасын айтайын сиздерге. Негизи 59 квадрат метр. Ар бир квадрат метри болсо $490 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо жакшы кеми болот деп атат. Квартирага ушул жактан киресиздер. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Ушундай арзан баага коюлган сатылуучу 2 бөлмөлүү квартираны колдон чыгарбаңыздар.